Үй жасалгылоодогу кооздуктардын бири парда болуп эсептелинет. Ал бөлмөгө көрк берип, анын ичиндеги эмеректерди, буюмдарды күндүн түз тийген нурунан сактайт. Парданы туура тандап, туура ийиле билүү дагы маанилүү маселе. Андыктан бүгүнкү сюжетибиздин негизинде дал ушул пардалары туура тандоо боюнча кеңештерди беребиз. Парда тандоодо биринчи кезекте ал кандай бөлмөгө илинерин эске алыңыз. Себеби бөлмөгө карап иленүүчү пардалар тандалат. Мисалы, уктоочу бөлмө. Негизинен бул бөлмөңүзгө башка адамдар көп кирбеген, өзүңүзгө гана таандык жай болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жайга парда тандоодо кыялыңызга жана фантазияңызга чек койбоңуз. Уктоочу бөлмө үчүн эң жакшы түстөр алтын түстүү, шабдалы түстүү, мала жашыл түстөр. Ал эми чакчайган ачык түстөр сизди өзүнө алаксытып, тынч укташыңызга тоскоол болот. Мындан сырткары ал калың, жарыкты өткөрбөй тургандай болууга тийиш. Бирок өтө эле калың, баркыт пардаларды илүүнүн кажети жок. Алар чаңды өзүнө сорот. Уктоочу бөлмөгө парда тандоодо дивандын жабуусуна да карап тандаңыз. Ал экөөнүн түсү эле эмес, стили да окшош болсо идеалдуу болот. Ал эми конок бөлмөсүндөгү парданы тандоодо да кылдаттык талап кылынат. Эми конок бөлмөгө эми башка бөлмөлөргө салыштырмай айырмалануу мындай жакшы, аябай кооз илген жакшы. Анан азыркы заманбап деп бөлмөмдө штораларды илип жүрөбүз. Евро стилде деп эле ичи сыртын тюлү менен сыртында портьерасын окшош кылып эле эки жанына эле таштап коймой эле илинет. Ошол деле аябай сонун жакшы көрүнөт. Үйдүн жарашыгына карап илинет. Балдар бөлмөсүндө парда тандоодон мурун балаңыз менен кеңешип каалоосун угуңуз. Ага эмне жагарын билип алып, бөлмөсүн ошого жараша жасап берсеңиз болот. Мисалы, өзү сүйгөн мультфильм каармандарын же жөн эле башка жаныбарлар менен парданы кооздоо сиз үчүн көп деле кыйынчылык туудурбайт. Бала канчалык кичинекей болсо, пардадагы сүрөт ошончолук жөнөкөй, түшүнүктүү болууга тийиш. Эң негизи мындай балдардын психологиясына бузбаш үчүн бир түстө же болбосо ачык түстө пардалар болгон негизи маанилүү. Обоюна карайт, анын деле ошол комнатанын обоюна карайт. Эми обоюнда мындай ар кандай обойлор бар, эми фотообой, мультфильмдердин, кинолордун обойлорун, фотообойлорун жармаштырат. Анан ошого карап туруп, адамды чарчатпай турган бир түстө парда илинет. Пардага даана түшүрүлгөн сүрөттөр бөлмөнүн жасалгасын бузат. Андыктан ага түшүрүлгөн фигураларды да эске алуу туура болот. Адистердин айтымында тигинен кеткен сызыктары бар пардалар бөлмөнү бийик кылып көрсөтөт. Ал эми туурасынан кеткен сызыктары бар пардалар болсо, тескерисинче бөлмөнү жапыс кылып көрсөтөт. Тандаган пардаларыңыз үйүңүздүн жасалгасы менен дагы айкалышы шарт. Болбосо канчалык оригиналдуу болбосун, өзүнүн баасындай көрк бербей калышы мүмкүн. Парданы дубалдын өңүнө окшош кылып тандоо туура эмес. Парданын өңү дубалга салыштырмалуу, бир тонго ачык же күңүрт болуш керек. Мындан тышкары парда тандоодо үйдөгү эмеректерди дагы эске алуу керек. Анткени эмеректер менен парданын өңү айкалышып турушу зарыл. Эми парданы кантип тутуу керектиги тууралуу кеңеш бере кетели. Парданын өңүн бузбаш үчүн жылымылык сууга аз өлчөмдөгү айна менен жууганыңыз жакшы. Жуугандан соң аябай жакшы чайкоо зарыл. Болбосо күн нурунун таасиринен улам, химиялык реакция жүрүп, парданын айнанын калдыгы калып калган бөлүгү күйүп калат. Парданы жайылган калыбында түз тийген күндүн нурунан алыс кургатуу керек. Оор пардаларды жуугандан мурун 1 сааттай самындуу сууга чылап коюу сунуш кылынат. Толкунай Жунус кызы, Мирлан Ормонов, Ару таң көрсөтүүсү.